Баракелди, мынакей абдан сонун жагымдуу музыкалык чарба менен көшөгүбүздү ачып алдык. Анда сапарыбызды улантырмакчыбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде жакындарыңызды деги эле кой биздин Куттук студиябыздын конокторуна өзгөчө суроолоруңар болгон болсо 0502 45 46 83 сандарын терип түз эфир аркылуу куттуктасаңыздар болот, сурооңуздарды узатсаңыздар болот дейли. Ал эмесе мен сөзүмдү көпкө узабай биздин дагы кадырлуу конокторубуз менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү күндө өзгөчө ордулар бар. Биздин Пирамида каналынын таңкы тамаша берүүсүнө атайы келген Расыл Бакытбек уулу жана ошондой эле Мухаммед Султанов Төкмакын мырзалар келип калган кездери Кутман таң. Алдымен учурашып маанайыңыздар кандай, жакшыбы? Келиңиздер. Аман эсен келип алдыңыздар. Ал эмесе келиңиздер, баягы кыргыз эли саламдашпай туруп сөз баштаба дейт. Жалпы кыргыз журтчулугу менен амандашып саламдашып алыңыздар. Ассаламу алейкум, Кутмандуу таңыңыздар менен жалпы кыргыз элим, жалпы кыргызстандык бир туугандар. Кудайга шүгүр, жакшы бизде баарыңыздарга амандык. Баракелде. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Амансыздарбы? Баарыңыздарга жакшы, маанай калайын. Негизи Расул мырза баягы көбүнчө кол ойнотуп, акарын четип жүрөсүз, бирок сөзгө аябай азыраак окшойсуз, Унчалык эмеспиз эми. Баракелде, эмне болсо да Мухаммед мырза өзү Төкмакын болсо керек. Ошондуктан сөзгө чебер келет демекчи. Ал эмесе келиңиздер, сөз башынан болсун, мынакей чыгармачылык чөйрөдө аралашып жүрөсүңүздөр. Кайдан, кантип таанышып калдыңыздар? Бул чыгармачылык чөйрөгө кантип аралашып калдыңыздар? Ошол туурасында баштап берсеңиздер. Сөз башынан болсо, биз Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият искусство университетинде 4-курспуз. Бул учитель музыка, аккордеон бөлүмүндө окуйт, мен фольклор бөлүмүндө. Группалашпыз. Андан тышкары Догдурбай Уманбетов деген агайда сабак алат бул аккордеон жагынан. Мен болсо заманыбыздын зал карманашчысы Самат Көчөрбаев, Аалык Тоткучов, Төкмакындардан Жеңишбек Жумакадыр устаттардан сабак алып, чыгармачылыктын жолун булгап жүргөн кезибиз. Эң сонун. Ошондон улам чыгармачылык чөйрөгө аралашып калган чагыңар, Баракелде. Ал эмесе мынакей Төкмакын деп калдыңыз, анан жогоруда эфирдин сыртына да байланышып отурдук. Төкмакындан тышкарыда сиз ырдайт экенсиз. Негизи Төкмакын менен баягы ырчылык эки бөлөккө кесип го, мындайча айткандачы. Төкмакындар ырдап жүргөн көргөн эмесмин, ырдап жүргөндөр Төкмакын болуп кеткен көргөн эмесмин. Сиз эки, мындайча айтканда, кесипти бир алып жүрөт экенсиз да? Эки кесип десек азыраак болуп калат окшойт. Негизи жазуучулук дагы бар, жазма кезде. Мектепте окуп жүргөн кезде мен дайым эле айтып жүрөм, өзүм чыгармачылыктагы алгачкы устатым өзүм атам. Комузду да атамдан үйрөндүм, акындык жагы дагы атамдан өттү, Кудайга шүгүр. Андан комуз үйрөнүп, бүгүн искусстводо окуп, тояштарда, концерттерде, ушундай эфирлерде чогуу оондурларды ырдап, ушинтип келе жаткан чагыбыз. Негизи сиз жогоруда айтып калдыңыз, устаттарыңыз Жеңишбек Жумакадыр жана ошондой эле Аалык Туткучов агаларды көрүп таасирленсеңиз керек, Ошондон улам Төкмакындыкка да кызугуңуз артыла баштады да. Мен мектепте окуп жүргөн кезде КТРКдан, ЛТРден, ошо телевидениядан ал кишилерди көрүп, аябай суктанып, ушундай болсом деп кыялданып. Анан ошол кишилердин арты менен, ошол кишилерден таасир алып, бүгүн ал кишилер менен Кудайга шүгүр, ал кишилердин сабагын алып, иниси болуп жүрөбүз. Андан тышкары акындык менен өзөңгүлөш улай дастанчылык деген өнөр бар. Бул көркөмдүү ашыктык ырлары, арман ырлары, жоктоо ырлары, келме санаттар, илгерки айтыштар, ошолордун ийине жибине чейин үйрөткөн заманыбыздын зал карманашчысы Самат Көчөрбаев. Бир. Экинчиден, ырчылык жагынан кеп кылдыңыз. Ырчы болобу, акын болобу, дастанчы болобу, ар бир өнөр адамына үн керек. Бул вокалный жагынан, туура ырдоо. Бул жагынан Айпери Акматова деген мугалим эжекебиз сабак берет. Ошол кишинин колунан да бүгүнкү күндө сабак алып, Кудайга шүгүр, жакшы жыйынтыктар бар. Андан тышкары менин дагы атамдан кийинки эле устатым Бакыт Жунусалиев деген жазма агайым бар. Ошол киши уйкаш дегенне, акын дегенне, ошол терең башынан баштап, мындайча айтканда, акындыктын алифбесин ошол киши ачып берди. Эң сонун. Демек, сиздин кыялыңыз орундалып, бүгүнкү күндө сизден өткөн бактылуу адам жок экен да? Кыялдар негизи дагы деле көп.
бирок баягы аракеттин күчү менен, Кудайдын жардамы менен, устаттарыбыздын алкышы менен акырындан орундалып келатат. Эң сонун. Анан Руслан мырзага суроо uzatалы. Келиңиз. Анан айта кетчү нерсе мынакей колуңузга аккордеонду алып, бүгүнкү күндө жалпы кыргыз журтчулугунан жагымдуу үнүңүз менен жагымдуу ырлардан, обоктуу обондордон сунайын турган чагыңыз. Анан ушул аккордеонду канча жашыңыздан баштап кармадыңыз же буга чейин кармабай эле кийин окууга тапшыргандан кийин кызыга баштадыңызбы дегендей? Мен деле аккордеонду жарты деле ойнобойм, мактангандай. Аккордеон 11-класстын жарымында кармагам, анан бул жака келип тапшыргам. Ага чейин 6-классыман 11ге чейин Кадыралы деген өзүбүздүн айылдагы агайдан сабак алгам. Мындайча айтканда бул жака окууга тапшыргандан кичине музыкалык билим менен келген. Билим менен келесиз. Аккордеонду бир жарым жыл үйрөнүп анан келип тапшыргам. Демек азыр ошол аккордеон жаатында окуп жаткан кезиңизби же Аккордеон жаатында, ооба. аккордеон жаатында? Ырдоо жана ойноо жаатында. Демек сиздин да кыялдарыңыз акырындык менен Акырындык менен болуп атат. Анан бизге мындай телекөрүүчүлөрдөн көп суроолор узайт да. Ушул келген конокторду көп сүйлөтөрбөй, ырдатсаңар жакшы болмок эле депчи. Ансагандай келиңиздер баягы жакшынакай жагымдуу мынакей кыргызымдын 3 колдук комузу жана ошол эле немистердин улуттук аспабы, кыргыздарда улуттук аспап болуп алган кези. Ооба, биздин улуттук эле аспап болуп калды бул аккордеон. Эми сиздерден жагымдуу. Кыргыздардын ойногон көрүп неудобный болуп Келиңиздер. Жас дайыма концерттерде, Кыргызда той билебиз. Ооба. Чогуу жүрөбүз тойлордо деле, Жакшылыктарда, кызматтарда. Анан экөөбүз чогуу биз. Мындайча айтканда жакшылыктын жарчыларысыңар да. Келиңиздер. Айжамал деген бир эски ырлар бар. Ошону актап берет. Эң сонун болот. Kıyı boyulup daim özündü Calınğa taştayım özündü Carı ki kurbum olsun der Ay Cemal, ay Cemal Okçu sözündü Kıynama beni carkımın Cıttayım toz çalkımın Kusadar bulup çürüğüm Ay Cemal, ay Cemal Okçu sözündü Gözünü tüstün başkanım Ubayım tartıp caşalım Uşulur sağarın alan Ay Cemal, ay Cemal Okçu sözündü Ay Cemal, ay Cemal Okçu sözündü, okçu sözündü Ay баракелде, ушул тапта Айжамал кимдин сөзүн угат болду экен? Руслан мырзаныкымбы же Мухаммед мырзаныкымбы? Аныкын өтөрдү билебиз. Кош эзе. Эң сонун. Реклама болчуда башталыш. О, баракелде. Өзүбүзгө тартып алдык да. Эң сонун. Негизи ырларды кантип тандайсыздар? Баягы ырдын обонунабы, же ырдалышынабы, же болбосо ба сөзүнө карап тандайсыздар? Ырдоо. Мен көбүнчө ырдын маанисине карап. Маанисине карап тандайсыңар, э? Себеби кайсы жерде бар ырдабы азыр көбүнчөсү элдин табити деле, аткаруучулардын деле табитинде жеңил ырга басым жасап калды. Илгерки могурлар мисалы
азыркы жеңил ырлардын көбөйүшү жасалма болот. А бул ырлар жашап жазылган. Табигый. Табигый. Ошон үчүн биз табигый нерсеге элди тартып, анан эл дагы ошондой нерсени. Демек элдин агым менен жүрөткөнсүздөр да. Эң сонун. Бул жака дагы абдан сонун суроо келген экен. Салам пирамида кандайсыздар? Үкөм Мухаммед, үкөм ишиңе ийгилик, өнөрүң өркүндөй берсин. Мургап районунан Акең Абдраим деген экен. Анан бул жака дагы суроо келиптир. Шайык укам ишиңе ийгилик, өнөрүң өркүндөй берсин деп. Эмне себептен Шайык? Абдан кызык болду. Атым Шайык Мухаммед. Мухаммед эле болуп калган да. Мухаммед боюнча калган, э? А сиз өзүңүз дагы тааныштыргандагы Мухаммед деп тааныштырат экенсиз, э? Мен деле ошол өгөнүп калган. А бирок айылдагылар Шаке деп коет. Шаке деп. Шайык деп келгенден Адашабагы деп. аты башкача го депчи. Же баягы лакап аты го деп. Жок, ошол. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Биз жердешибиз Шайыкка салам жолдойбуз. Ошондой эле Абдиш менен Арзыханга сагынып салам деген экен. Рахмат, салам жолдогондорго бар болуңуздар. Эң сонун. Ана баягы айта кетчү нерсе, мынакей ырдап жаткан кездерде той аштарда көп боло баштап калдыңыздар. Анан баягы суроолор боюнча бардык эле ырларды аткара бересиздерби же болбосо баягы арасынан тандап? Бардык ырларды аткарыш үчүн YouTube кош керек. Туура. Себеби кээ бир жерлерге барсаң, могулду аткарып берчи дейт, мындай билесиң деп сурабайт да. Себеби кыргыз ырлары боюнча 1000ден ашык ыр бар да. Анан эми биз өзүбүз жактырып табып жүргөн ырлар бар. Тойдун форматына ылайык ырлар бар. Элдин табитине ылайык ырлар бар. Баарын эле биле бербейбиз, бирок Кудайга шүкүр. Обонун билсең ойноп ырдап кете бересиң. Анан обонун билбеген такыр укпаган ырды аткарып кетиш кыйын. Эң сонун. Анан сизге суроо болсо, мынакей азыркы учурда 4-курстун студентимин деп калдыңыз. Анан кийин ушул окуу жайда окуп бүткөндөн кийин алда койгон максатыңыз кандай? Алда койгон максаттарым эми жакшы эле. Кыргыз элинде бир белгилүү бир ата чыккан инсан болсом деп тилейм. Бул окууну бүткөндөн кийин дагы буюрса окуганга аракет кылабыз. Негизи ушул окуп жатканда кандай кыйынчылыктар бар экен, кандай артыкчылыктар бар экен? Артыкчылыктары өзүң эңсеген, өзүң көксөгөн нерсеңе жетет экенсиң, кыйынчылыктары ушуну үйрөнүш кыйын экен. Баягы ырчылардын тили менен айткандай 99% эмгек, 1% талант ушул экен, э? Ошол. Эң сонун. Артыкчылык эме да, чыгармачылык жөнүндө баягы өзүңүн сүйгөн кесибиң, анан ошону рахат менен барып экзамен тапшырасың, рахат менен барып той баштайсың, рахат менен барып туруп Элге кызмат кылган. жан дүйнөңдө рахат алат, эмгек эркиңди да аласың. Артыкчылыктары көп да Кудайга. Эң сонун. Ассаламу алейкум, Пирамида каналы. Бүгүнкү сиздердин коногуңуздар Шаке досум дейт, максаттын досум максаттан деген экен. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин деп СМС билдирүү келген экен. Анан Мухаммед мырза, сизге болсун суроо. Сиз мынакей поэзияда жаратат экенсиз, өзүңүз да жазуучу экенсиз, анан төкмакын, ырчы, анан баягы устаттарыңыз Жеңишбек Жумакадырдан жана ошондой эле Алы Туткучевдон дагы таасирлендиңиз. Ага чейин сиз төкмакын эмес болчусуз да? Ага чейин төкмакынга кызыккан бир окуучу болчумун. Андан атам өзү ыр жазат, анан атамдын жазган ырларын окуп алып, атам ырларына кызыгып өзүм жазганга аракет кылып баштадым. Атам да жазсаң болот деп сунуштаган. Андан кийин ошол мен айылдан жаңы шаарга келгенде Бакыт Жунсалиев деген агайым ошол жазуу боюнча, уйкаштык боюнча, өзүнүн техникасы боюнча кенен түшүндүрүп, акындыктын алфавитин ачып берди. Анан баягы төкмакындыкы негизи дароо эле баягы койма сөздү айтып, төгүп ырдаш абдан эле оор. Анан сиз кантип баягы өздөштүрүп кеттиңиз ошону? Негизи акын төкмакын баягы бала кезден эле жүрүп, уйкаштырып сүйлөп, тийиштирип сүйлөп жүрүп, бара-бара өркүнүп өсөт эмес па? Сиздики деген кантип баягы кызыгып жүрүп, анан кийин өздөштүрүп кеттиңиз? Негизи Албайкеден бир тамада алып баруучу экен сурап атат, мен акын болсом болобу деп. Аны үчүн сен төкмакын болуп төрөл деп жооп берген да. Ансандай бул деле бир Кудайдын берген бир талант, анан Кудайдын бергени болуш керек. Анан албетте аракет мен келгенден кийин ошол төкмөлүк жолго аракет кылып, 5-6 жыл болду. Ошол бир убакта уйкаштырып ырдай албасак, улам убакыттын жүрүшү менен аракеттин негизинде мүмкүндүккө жетти. Баракелде, эң сонун. Анан баягы ыр жазам деп калдыңыз, ыр жазганда илхом кандай убактарда келет? Илхом ар кандай убакта келет.
айрыкча ар бир акынды караганда меники түндүз. Жок эми негизи ошол тынч мезгилде. тынч эч ким жок. Ооба. Акынга негизи түшү инсан. Ошол. Эң сонун. Анан мындай суроо болсун, мисалы үчүн ба төкмө акындарга эң эле оңой болсо керек, ырдап жатканда ырдын сөзүн унутуп каласың да. Ошол учурда баягы өзүңүз ырдап кеткен учурлар болобу? Болот. Өзүң ырдап атсаң жакшы. Экөөсү ырдап атып экөөсү унутуп калсак, же мен унутуп калсам, анда мен токтоп калышым мүмкүн. Бул ырдап кетишим мүмкүн. Эгер өзүм ырдап атсам, уйкаштыкка карап жүрөт. Бир куплет колун ийип өзү токуп салат анда. Баракелди, келиңиз. Баягы тояштарда элди айрыкча дос жазлар менен отурганда аккордеон менен төгүйгөн учурлар болгон. Ойнотуп коюу эле. Чанда Эң сонун. Биздин катарга дагы жаңыдан кошулуп жаткан көрөрмандар болсо айта кетелим, мынакей биздин төрүбүздө отурган кадырлуу коноктор ким деп турсаңыздар, Расул Бакытбек уулу жана ошол эле Мухаммед Султанов. Мынакей сиздер үчүн кызматта 0552 45 46 83 сандары көпүрө катарында отурган кездери сурооңуздарды узатсаңыздар болот дейлиги. Аны эмесе келиңиздер, сиздерден дагы бир жагымдуу чыгармадан сураналы. Атайы комузду көтөрүп, аккордеонду колго алып, ырдайбыз деп келгениңиздерди ырдап калсак болбос? Ушул жагымдуу мүнөттөрдө. Мен негизи төкмө акын устаттарыбыздын чыгармаларын көп аткарганга аракет кылып жүрөм. Заман Сөнбаев деген заманыбыздын залкары ошол кишинин кечирип кой деген чыгармасы бар. Баракелде. Өзүм жалгыз аткарып берейин. Эң сонун болот. Баракелде, кандай сонун керемет чыгарма, керемет аткаруу десек болот мынакей. Анан азыр биздин телекөрүүчүлөр да көрүп суроо жаралып жатса керек. Расул мырзаны карасам жаш эле экен, Мухаммед мырзаны карасам кичине уураак окшойт деп. Кантип экөө группалаш болуп жүрөт, курсташ болуп жүрөт депчи. Эми өзүңүздүн оозуңуздан угалы келиңиз.
Дин ителинде эми жакшы сөз бар. Амалдар ниетке жараша алат депчи. Мен өзүм негизи мектепте окуп жүргөндө эле чыгармачылыкка кызыгып баштагам. Анан Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайга тапшырып, бирок тилекке каршы мен ошол кезде баягы Жеңишбек Жумакатыр алып Жокто Бокшто деген маалыматты алып, ошол үчүн Ошко тапшыргам музыканы. Бирок кийин алар Бишкекте Ошто эмес деген кабарды угуп анан кайра Бишкекке кетиш керек болду да. Анан теологияга тапшырдым, дин таануу. Ал жакта эмнени окутат, эмне окуп чыгасың, ал кызыктырган жок да. Негизи Бишкекке келиш керек. Анан ал жакка келдим, окудум, бүттүм, Кудайга шүгүр. Бирок кайра эле өзүм көксөгөн искусство училищесине келип тапшырып, экинчи жогорку окуу жайымды ушул балдар менен улгандым. Анан ошол өзүңүздөн кичүү балдар менен окуган кандай экен негизи? Бюджети жакшы ба? Сыйлап жүрүшөт, э? Сыйлап турса. Анан бюджети бирок кээде ыңгайсыз учурлар көп болот эми. Негизи тең-теңи менен тезек кабылмайын деген сөз. Ооба. Баракелди, бул жакка да СМС бүлдүрүп келип жаткан кездери дароо директорго жеткирели. Шайык, кандайсың, ишиңе ийгилик, аган Кадыр жана Пирамида каналынын жалпы жамаатына салам жана Котман таң дептир. Чоң рахмат дейли. Чоң рахмат. Салам Пирамида каналынын алып баруучусу Мухаммед Шайыкка Мургаптан жээндери Өмүрбек, Нурислам жана Нурсултан салам жолдойт деген экен. Чоң рахмат. Мухаммед досум, убакытты пайдаланып бүгүнкү үйлөнүп жаткан досубуз Мирлан Гараны куттуктап коюңузчу. Пирамида каналына ыраазычылык билдирем деген экен. Ассаламу алейкум Пирамида каналы. Мухаммед, иштериңе, окууларыңа ийгилик. Сары көлдөн ата энең бир туугандарың деп СМС билдирген. Сарык кол. Сарык кол, э? Салам Пирамида, Мухаммедке салам, өнөрүң өркүнө берсин, эжең күлсүн деген экен. Пирамида каналына келет, канда баарына группадан жөнөтүнөн окшойсуз эме, кетип бартам деп. Жөн экөөсүн айтып койгом, анан алар кабарда берген окшойт. Азаттыктарга. Эң сон. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, жалпыңыздардын урматыңыздарга жагымдуу музыкалык чыгарма тартуулайлы, андан кийин сапарыбызды алтабыз. Баракелди, анда мен сиз жакшынакай жагымдуу мүнөттөрдө сапарыбызды антмакчыбыз. Биздин катарга кошулуңуздар дейли. Адактуу телекөрүүчүлөр, кимде ким жаңыдан туруп биздин катарга кошулуп жаткан болсо, Котман таң калып өтөлү. Кимде ким тамак үстүндө турса, тамагыңыздар даамдуу болсун дейли. Албетте тамак үстүндө жагымдуу маанай тартылып отурган сиздердин урматыңыздарга биздин кадырлуу коногубуз болуп отурган Расул Бакытбек уулу жана Мухаммед Султанов төкмаркандар отурган кездери. Андыктан мынакей сапарыбызды антырмекчибиз. Бул жакта дагы СМС биринин аркасынан бири келип жаткан учурлары. Салам, кандайсыздар? Менин саламым Шайык акеге, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Мургапка качан келесиз деп Тажикстан Мургап районунан Асел аттуу көрөрман жазган экен. Асел, рахмат. Барас буюрса жол пол ачылсын. Кыздары калыптансын. Салам Эрлан Нурлан Кутман таңары менен Аксы району жашоочулары, акелерим Курманбектин 70 жашка жана Таштемир акемдин 2-ноябрь туулган күндөрү менен коттогон, ден соолуктары бекем болсун. Бир тууганы Токонов Бектемирдин үй бүлөсүнө аттан жакшы ырлардан суранабыз деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө аткарылат демекчибиз. Саламатсыздарбы? Котман таңары менен эки жигит сонундаашат экен, бар болушсун. Гүлжигит Сатыбековдун сагынам деген ырын сурансам аткарып берер бекен дептир. Шайык көкөм, өнөрүң өркүндөй берсин, иштериңе ийгилик, Абдыманап жана жеңең Зүлфия деп эсен. Чоң рахмат. Аны месел суроолордон узата берели. Ана негизи көбүнчө сиз аккордеон жаатында ырдайсызбы же көбүнчө аккордеон чертип коштоп бересизби? Ырдайм. Ырдайсыз деле, э? Коштойм дагы экөө. Аны сизди дагы бир ырдаталы. Ага чейин дагы бир суроолор боюнча бул жакка келген экен. Саламатсыздарбы? Котман таңары менен жүрөк сыры аттуу ырды аткарып бергилечи деген экен да. Ошол ырды аткарып берсек кантип? Жүрөктүн сыры эле козголуп турганга эмне жесин, э?
байқамай қалсам, байқамай қалсам, байқамай қалсам мен сені. Жүректен сезбей арзусын, тұрмыштың баспай ашусын, өтмөкмін сені көрбөсін, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей тартусын. Öpmökmün seni görgüsün, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey tatlısun. Çaşon sezbey tatlısun, olmuştun sezbey tatlısun. Ай баракелди, керемет аткаруу. Үндүндө өтүп келишкенин карагылачы кандай сонун. Негизи агасынан иниси кыйын болот дегенде комуз менен аккордеондогу агайыны болуп жүрөт экенсиздер да, эң сонун. Негизи группада дагы көп эле бала окуса керек. Искусстводо көп негизи. Көп эле. Ошолордун арасынан экөөңөр жакшы табыш кылгансыңар. Себеп неде? Биз адамдык мамиледе биринчиден. Кандай? Дароо эле келгенде жылдызыңар келишип, ошонун улам баягы той аштарды агайыны катарында бирге жүрөсүзөр, кызмат болуп эң сонун. Анан келиңиздер, айта кетчү нерсе, сизге да суроо берели. Өзүңүздүн калемиңизге таандык канча ырыңыз бар? Калемге таандык ырлар көп. Таасир алган эле, мындайча айтканда, көргөн эле кызыгыр жазат экен да, буга чейинчи. Ошол кызык ырлардан бир 2-3 токуп берсеңиз абдан сонун болор эле да. Жакшы болот. Мен анда Негизи көп кырдуу талант экенсиз, төкмакын, ырчы, аткаруучу, анан биздин калдайган калың журттагы таң калып олтурса керек. Негизи поэзия жаатында дагы иштеп жүрөт экен, ырларын уксак кандай болот деп. жакшы, анда мен Токтогулдук кыз деген жакшы ыр бар, ошону окуп берейин. Кара тоору Токтогулдук асыл кыз, кайталаймын оочунда асылсыз, сүйүү башка түшсөң акыл токтойт дейт, сүйүп сизди болдум окшойт акылсыз. Өкүнбөймүн, ал жагынан өкүнбөйм, өзүң сүйөм көөдөнүмдөн өчүлбөй, миллион жолу кыдырсам да дүйнөнү бир да жолу таба албаймын өзүңдөй. Башка жанды сен азыр жактырып, балким жүрүсүң өзүң чындап азгырып, сүйбөгөнгө жагалданып кыйналбай, сүйүл мага кайра келбейт жашчылык. Жазам, ырдайм, ойлойм дайым атыңды, мүмкүн эмес унутуу сендей асылды, менин сүйүүм алып койгун эсиңе, менден сага айта турган акыл бул. Эң сонун. Анан айта кетчү нерсе, Токтогулдук кызга деп жазып калдыңыз, бул чын эле жазылганбы же баягы илхом келип ошондон жазылып калды? Чын эле Токтогулдук кызды көрүп ашыгып, Мен жазган ырлардын 70% өзүмдүн тагдырымдан, жашоомдон өткөн ырлар. Атайын жазып көрсөң, бирок окшобойт экен. Көпкө дагы узабайт экен. Анан ошого учкай дагы бир ыр окуп берейин. Максатым сен деген, бул аксылык кызга жазылган. Аксылык кызга нерсе. Кыздар көп окшойт. Бул ушул ыр мужда кийин жазылган ырлар да бар деди. Анан бул ыр кече жакын эле бир күн болду, Сияз Кургайлы ырдардан да. Тырбалаңдап максат үчүн күлөшөм, тилегимди берер Кудай тилесем, болгон дартым баягы эле сен болдуң, айтайынчы чындап эле билбесең, жүдөө тартып калганыма көп болду, жүрүс экен деп мени менен биргесен. Анан дагы кыялыма айланган, аруу жансың тоо ичинен тандалган, бул дүйнөнүн үл кызы сен окшойсуң, болдум бир өзүңө байланган, тилде уруш мейли соттоп жибергин, мен болоюн курманың аңайланган.
Demek kantip turam seni göksöböy, dem güç berçiň andan görü ökçöböy, jeňi joktun ayıldaşıp baldızı, jeňi joktoy mendey jandy jektebey. Men özüňe arzu ırın ırdaýyn, meni çakır koldu algın getdebey. Eң сонун. Ана мынакей Аксылык кызга дагы жазыптырсыз, Токтогулдук кызга да жазыптырсыз. Анан экөөнүн бирөөсүн хотя бы жүрөгүн багындырдыңызбы? Токтоолдук таап атпаганда буну жазган го. Жа негизи кандай десем эми бул мурдагы бир жыл андан өтүп кийинки жазылган ырлар да. Мисалы үчүн кээ бир ырларды тамашалуу иретинде деле жазып коём да. Ошол куркалаштарыма же ошондой тааныш досторго ал тамаша иретинде деле кете берет. Мисалы дагы бир ыр окуй кетейин тамашалуу ырлардан. Атың сонун, затың сонун билгенге, асыл сулуу макулсуң битийгенге, сен алам деп жазып койдум атыңды сол жактагы согуп турган бир жерге. Жата калып түшкөлүм деп өзүңдү жумуп көрдүм 90 жолу көзүмдү. Сен көрүнсөң канаң ошол түшүмдү, баягы эле акча дүйнө көлүмдү. Деген кепке алба сулуу сүйүнүп, тиемин деп камданып чын күйүнүп, сен жөнүндө тамашамды түгөтпөс, билесиң да кандай сонун тилүүлүк. Баракелди, эң сонун кол чабалар болсун. Чабыш керек. Анан чүйлүк кыздарга, көлдүк кыздарга, нарымдык кыздарга бар болду экен? Нарымдык кыздарга бар. Негизи мен ырларды убакытка жараша көбүн алып келген жокмун. Эң сонун. Бар. Баягы негизи көбүнчө ушул акындарда жазуу ошол поэзия жаатында жазуучуларга көбүнчө бала кезде жазат го ырларды. Анан баягы ошо жазып алып өзү уялып жүргөн ушулар болот экен да, кой ушул уят го баягы өтпөй калды, өтпөй атат деген сыяктуу өзү элечи. Ошондой ушулар болобу сизде дагы? Мен азырга чейин болот андай учур. Себеби мен ар бир жазгандан кийин Бакыт агай деп айтып атпайм ба? Ошол агайга көрсөтүп, кайсы жерде кандай кемчилиги бар, ошол кишиден оңдотуп, түзөтүп, анан ошол кишинин сынына толсо, анан элге алып чыгам да. Кээ бирлерди мен бүгүн жазып, бүгүн жактырган мен кайра эртеси өзүмө жакпай калат да. Ошондой учурлар көп болот. Негизи ушул поэзия жаатындагы жазуучулар баягы патриот келет эмеспи? Анан ошо Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстанга арналган жөнүндө ырларыңыздардан барбы? Ырлар бар. Тилекке каршы бирок убакыт бизде да тар болуп калбады келгенгечи. Алып келгенге эң сонун. Баракелди, бул жакка дагы СМС билдирүүлөр келип жаткан кездери четинен жаңырталы. Шайык аке, мургаптык кыздарга арналган ырларыңыз барбы деп Аселден келген экен СМС. Мургаптык кыздарга арналган ырлар кантип жок болуп калсын. Бар да сөзсүз. Болгондо да керемет. Керемет, бир учур келгенде дагы алып чыгабыз буюрса. Жыйынтык. СМС билдирүү келиптир. Салам айтам, жалпыңа Пирамида телеканалын көрүп жаткан калкыма танк эфирге келип өнөрүн тартуулап, жакшы манай тартуулап олтурган таланттарга деп мынакей өзгөчө көрөрманыбыз жазыптыр. Назигайым. Назигайым жазган экен. Кандайсыз? Инилериме чыгармачылык ийгилик, бийиктикти багындырып жүрө беришсин деп СМС билдирүү жазыптыр. Чоң рахмат. Мынакей өзгөчө СМС билдирүү бар экен бул жакта. Салам, кандайсыздар? Менин саламым классташым жана кайным Шайыкка өнөрүң өркүндөй берсин. Молодец классташ дептир. Узун болсун жаш чыбыктай өмүрүң, чөкпөс болсун эч убакта көңүлүң, жүрөгүңдү ар бир сырын түшүнгөн. Алтын кыял адам болсун сүйгөнүң. Өмүрдүн узунун сүйүүнүн тунугун, мезгилдин жазын, кайгынын азын, гүлдүн кызылын, турмуштун кызыгын каалаймын деп Мургап районунун Чечектик айылынан жеңең Арзыхан деген экен. Чоң рахмат. Баракелди. Эң сонун калуу тилек экен. Баракелди. Негизи Шайык мырзанын чөйрөсүндөгү адамдардын баары жакын окшойт. Сураныч, бүгүн чоң атам туулган күнү эле 71 жашка чыкты. Максат Кулиевдин ырларынан ынырдап коюңуздарчы. Салам, Пирамида, ишиңизерге ийгилик дептир. Шаке, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Саламым менен жеңеси, жалпы жеңилер. Жаным аке, ишиңизге ийгилик каалаймын. Ар дайым ойноп күлүп жүрө бериңиз. Карындашыңыз Зарипа күйөө балаңыз Икрам дептир. Чоң рахмат. Рахмат балдарым, абдан сонун жагымдуу чыгарма аткарып бердиңиздер дептир. Кутмандан эң сонун ырдап жатышат. Ийгилик каалайм. Нуржанат, Асылзат, Алинур шоктонбой отургула. Апама чоң салам, көп ырдатыңызчы, сураныч деген экен мынакей. Көбүнчө СМС билдирүүлөрдүн баары тең эле ырдатыңыз деген. Баягы атайын ырдайын деп келгенден ырдатыш керек. Азыр бир Русланга жагымдуу музыкалык чыгарма суранабы Русландан, Анан сизден төкмө акындык өнөрүңүздү да байкайлы келиңиз. Расул. Мен Асхат Мусабеков агайыбыз ырдап жүргөн Кара кыз аттуу жакшы чыгарманы аткарып берет.
кара кыздарга арналат экен анда. Кара кыздарга арналат. Бул өзү да кара торулар жакшы көрөт да. Балабыз да анда балабыз, көч ойнап күлгө барабыз. Бир муштумдап бизди башкарган, сен атаман сенсин карагыз. Кара кыздай айтчы кара кыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты абдан сагындым, жүрчү кайра көлгө барабыз. Эй жүрчү кайра көлгө барабыз. Ойнокпуз да анда ойнокпуз, келин алмай ойын ойноппуз. Сен төрөйсүң ата болсун да, бай олугай биреп койбоппун. Кара кыздай айтчы кара кыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты абдан сагындым, жүрчү кайра көлгө барабыз. Эй жүрчү кайра көлгө барабыз. Кара кызым сени сагынам, агардыңды азыр багыңдан. Эстейм сени көзгөнү карап, бетимдеги салган таңан. Кара кыздай айтчы кара кыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты абдан сагындым, жүрчү кайра көлгө барабыз. Эй жүрчү кайра көлгө барабыз. Ай баракелде, кандай сонун керемет аткаруу. Кулактарга массаж болду го. Эң сонун бул жака да СМС билдирүү келип жаткан кези биринин аркасынан бири ишиңерге ийгилик, өнөрүңөр өркүндөй берсин, тайкең Адыл, жеңең Захина дептир. Чоң. Менден сиздерге ысык салам деп аты жок көрөрманыбыздан келген экен. Пирамида каналы бүгүн өзгөчө таңкы манай тартуулаңыздар, сиздердин эфириңиздер эч качан өчпөсүн дептир. Чоң рахмат. Бул жака да келген СМС билдирүү. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы Аксай районундагы Койташ айылынын тургундары чоң атам Курманбектин 70 жаш, абам Таштемирдин 57 жашка толушу менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолугу бекем болуп, арабызда аман эсен жүрө берсин. Тегене айылынан карындашыбыз кандай СМС билдирген. Салам Пирамида каналы Шайык, сенин өнөрүң өркүндөй берсин. Салам жолдоп, Мургаптан жээндериң Өмүрбек, Нурислам жана Нурсултан деп СМС билдирүү жазышыптыр. Биз эми келиңиз сизден төкмөлүк өнөрүңүздү сураналы. Бүгүнкү күндө мынакей көп кырдуу талант Мухаммед мырза келип отурган кезде Бүгүн кандай төгөм деп ойлончу элек, азыр эфирге барганда канча мүнөт төгөйүн деп сурап калдык да. Карамагыңызда 15 мүнөт бар экен. 10 мүнөт төксөңүз жетет экен. Эң сонун ооба биш болдуктан экөөбүз ырдап жупталган. Пирамидага келсең бул дайымаң эле куттамган.
таланттарды көргенде қанша жандар суқтанганда қанша жандар шықтанган андан ассаломун алейкум барыңарга айтарым құтты болсын құтмантаң бүгін пирамида каналы аламға кетті қавары айтылсын анда жаштардың ақындық менен саламы чын дилден елген ырдайм деп та шығармашылық баяны эфирге бізді чакырган ең сонун ова батырган конокко бізді чакырган ырдатып мында батырган барыңарга рахмат бүгін мында ырдайлы агайын элди кубаттап көрсө таланттардын ойлогон талпынып бүгүн жолдогон жаштарынын ойлогон жакшылыгын жолдогон ырчылардын ушинтип ырдатып сонун коштогон элимден дагы айланам жеримден дагы айланам акындык менен ыр айтып аягында шаң салам болбосо жанатан бери карачы куттуктоосун жолдогон туулган күн ээлерине айтарым чыкканыңар ар качан жүздөн ашык жаш болсун басканыңар ар качан жолуңар туура түз болсун жакшылыктын баарысы жайнап турган бүт болсун болбосо көрүп аткан көрөрман атайын болсо карачы таң атпай туруп ойгонуп эмнени жазсам экен деп эсеместен ойлонуп жакшы сөздүн баарысы жан дилинен козголуп жөнөткөндөр бар экен шаң күлкүгө өздөрүн бөлөткөндөр бар экен алардын баарын ар качан болуп жүрсүн да кечен болбосо бүгүн үйлөнүп жаткан карачы достордун ооба билөсүң алдагы тоюң ооба кут болсун мирландын ооба буйруса башына бакыт кут консун болбосо эмен карачы жалпыңарга ар качан ырдагандан бололу жашкарынын ушинтип сыйлагандан бололу атайын бизди карачы аны дагы сураган муну дагы сураган тиягынан сураган да биягынан сураган алып баруучун байкебиз бакылдабай кантебиз акын деген карачы ырдай берет эмеспи көрөрмандын баарысы баракелли балли деп тыңдай берет эмеспи кээден убакыт ашып кеткенде качан бүтөт экен деп абалким анча мынча бирөөлөр сыздай берет эмеспи андыктан учур менен сайрайлы убактың ардың албайлы мөөнөтү менен сайрайлы да мезгилиң элдиң албайлы ар дайым эл артист болуп калган күндө дагы буйрусаң ушу пирамидага келип ырырдап анда дагы жамаатыңарды жандайлы анткени таң атпай биздин ойготкон таттуу уйкудан ойлоткон таңага канчадан бери карачы калкыбызга жакшылыгын жолдоткон каналыбыз бар болсун ар убактан ар качан саламыбыз шаң болсун акындардын ырлары калкым жакшылыкка жар болсун. Ай баракелди, кандай сонун. Негизи баягы көбүнчө ушу кыргыз элинде мындайча айтканда орусча айтмакчы посол деп коет, элчи ушул акын болгон экен. Мынакей бүгүнкү күндө дагы өзгөчө көпүрө болгон жалпы журтчулугубузга Пирамида каналында өзгөчө шаң толтурган бизде мынакей Руслан мырза жана ошондой эле Мухаммед мырза отурган кездери. Аны дагы суроолор болсун, мынакей Жеңишбек агадан кандай өнөрлөрдү алдыңыз, ал агабыздан кандайларды алдыңыз дегендей. Жеңишбек байке дагы, ал байке дагы акын болгондон мурун адам болгонду үйрөтөт да. Талим тарбияны берет. Бизге акындык жөнүндө мындай кыл, тигиндей кыл деп үйрөтпөйт. Болгону багыт гана берет. Кайсы жерде кандай кылыш керек, эмнени кылыш керек. Аны алып кетиш биздин өзүбүздөн да. Мынакей көз ачып жумганча 1 сааттык убактыбыз 1 минутта эле батыр өтүп кетти. Эми сиздерге эркин микрофон берелик. Кыргыз элине болгон жакшынакай жагымдуу каалоо тилектериңиз болобу? Жалпы мынакей сиздер үчүн бир туугандарга SMS бүлдүрүү жазып, бир туугандарга арналган өзгөчө каалоо тилектер болобу? Эркин микрофон келиңиздер. Рахмат. Жанатан бери көңүлүм бөлүп аткан, пирамиданы көрүп аткан, чыгармачылыктарды өсүп бүтүп тыңдап аткан, ырыбызды угуп жыргап аткан жалпы көрөрмандарга чоң рахмат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Аманчылык болсо ушинтип жолугушуп турабыз, көңүлүбүздү бурабыз. Ысык саламдарды ушинтип пирамиданын таңкы каналынан сунабыз. Жалпыңыздарга рахмат. SMS жөнөткөндөргө дагы рахмат. Десе мени көтпөй калат го деп. Сизден бир жаштаган ом экен анда. Ошо мен башташым. Мен эле кыргыз элине бейкутчулук, токчулук каалайм.
жана кыска нуска эле сүйлөйүн. Алла таала бул жаман оорудан кыргыз элин жана бүт дүйнөсүн аман эсен алып жүрүп кетсин. Баракелде эң сон. Аны ар дайым кыргыз элинин тоюнда эле кызмат кылып Кызмат кылып жүрөт. Эң сон. Айта кетчү нерсе мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Расул Бакытбек уулу жана ошондой эле Мухаммед Султанов Төкмакын болду. Жалпыңыздар үчүн мынакей биринчи саатыбызда жыйын тамакчыбыз, биздин катардан алыстабаңыздар. Алдагы экинчи, үчүнчү саатыбыз бар. Сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма. Кабыл алыңыздар.